Басам да. Саламатсыздарбы, урматтуу кечки эфирдин катышуучулары. Мен өзүм тааныштырып кетсем, Доталиева Лейла, кесибим боюнча врач-педиатр. 30 жыл здравоохраненияда иштедим. Бир жылдары туберкулезный детский больницада иштеп жүргөн убакта мага домашний кружоктон ушул продукциялар жөнүндө, бизнес возможностьтор жөнүндө ушундай информация угуп калдым да. Ошондо мен туберкулезный больницада иштеп жүргөн кезегимде мен балдардын кыйналганын, ушул туп препараттарды ичип атканда побочный действиялардан аябай кыйналып аткандарын көп көрчү элем да. Печендин функциялары, бөйрөктүн функциялары нарушенияга алып келчү да. Ошондо ойлонуп койчу элем да. Ушундай бул эмеде витаминдер жокпу, ушул балдардын ошондой состояниясын анча мынча облегчать эте турган препараттар жокпу деп ойлонуп койгон кезекте ушул домашний кружоктон мен ушул тинчтик компаниясынын продукциялары жөнүндө информация угуп калдым. Бирок, конечно, как врач катары мен аябай ишене берген жокмун да. Бирок башымда анча мынча информация калып калды. Экинчи жолу мени чакырганда, ушул компанияга чакырганда мен көп ойлонгон жокмун. Мен аябай билейин дедим да, эмне болгон продукциялар экен деп туруп, контракт заключать этип туруп, анан кийин иштеп баштадым да, барып баштадым офиске, обучаться этип баштадым. Андан кийин отпускам бүтөөрдүн астында мен жыгылып кетип колумду сындырып алдым да. Ошондо алган продукцияларымды ичип баштадым. Мага врачтардын айтканы боюнча 2 айда ушул сөөк ордуна келет, костный мозоль образоваться этет деп айтылган да. Бирок ушул компания, тинчтик компаниясынын кальцийлерин ичип, кардицепс, хитозан баардык продукцияларын ичип, мен 21 күн дегенде мен ошо костный мозоль образоваться этип калыптыр деп врачтар аябай таң калышкан да. Ошондон баштап мен уже полный ишенип баштадым да, бул продукциялар чынында эле клеточном уровне иштейт экен, клеткаларды тамактандырат экен, клеткаларды калыбына келтирет экен, клеткалар тазалайт экен деген мысльга келип, ошондон баштап ушу азыркы убакта мынакей сиздердин астыңыздарда отурам. Эми бүгүнкү менин темам ичек карынды кантип тазалоо керек? Детокс программасы. Детокс деген эмне? Биздин ичек карыныбыздын тазалыгы биздин ден соолугубуз көз каранды экен. Канча ушул ичек карыныбыз таза болсо, ошончо биздин ден соолугубуз чың болот экен да. Биздин көңүлүбүз дагы ушул ичек карындын тазалыгынан көз каранды экен да. Медицинада сөз бар. Ичек карын бул экинчи жүрөк деген. Ичек карында аябай көп нервный окончаниялар болот экен да. Ошондой эле нервный окончаниялар аябай мээде да болот да. Ошон үчүн ичек карын мээ менен да взаимосвязанный экен да, бири-бири менен тыгыз байланышта болушат экен. Ичек карында көп микроорганизмдер жашайт, билебиз, колибактерин, бифидум бактерин, лактобактерин деген, который биздин тамакты сиңирүү системасына аябай көп салымын кошо тургандай ушундай микроорганизмдер жашайт да. Ошол микроорганизмдер биздин мээбизде да жашайт экен да. Ошон үчүн адам баласы канча көп жаратылыш менен тыкыз байланышта болсо, ошончо адам баласы ден соолугу чың болот экен дагы, ошончо умственный развитиясы да жакшы болот экен да. Билебиз, ичек карында ар бир 3 сантиметр сайын мындай изгиптер бар да. Ошол изгиптер тамак аш киргенден кийин 1-2 сааттын ичинде ал тамак аш чыгып кетиш керек экен. Чыгыш керек экен да. Если чыкпай калса, значит ал ошол жерде туруп калат экен дагы, аябай эмеге, броженияга, ошондой нехороший процесстерге туура чалдыгып калат экен да. Заң катып калат экен. Анан кийин ошондон чыккан уулар бизди отравление кылып, ошол последствиясы ошондон көп болот экен да. Эгер бир күн заңдабасак, жоон ичегинин өйдө кетип аткан ичеги ушундай токсиндерге, ууларга толуп баштайт экен да, шлактарга толуп баштайт экен. Если биз 2 күн заңдабасак, значит, өйдө кеткен ичек карын поперечный ободочный кишка деп коет, ошол заңга толуп баштайт экен да.
Если биз 3 күн барбасак, чоңго заңдабасак, значит, өйдөгө өстөй кеткен ичек карын, поперечный ичек карын, нисходящий, анан сигмовидный прямой кишкага чейин ошолордун баары загрязняться этип баштайт экен да. Э, Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Детокс өтүп турушубуз керек экен. Детокс бул деген. Андан кийин ушул детокстун ичек карындын 5 критерийи бар экен нормада. Биз күнүгө 1 маалдан 3 маалга чейин заңдашыбыз керек экен. 3 маал. Мисалы, эртең менен завтрак эттикпи? Обедте, значит, завтрак чыгыш керек экен дагы. Обед кылгандан кийин кечинде 3-4 саат өткөндөн кийин, значит, обедибиз чыгыш керек экен да, мындайча айткандачы. Ошондо бир күндө 3 маал барсак, это норма болуп баштайт экен. Заң өзү чыкканда кандай болуп чыгыш керек экен? Катуу да эмес, суюк да эмес, банандай болуп чыгыш керек экен да, ошондой консистенциясы ошондой болуш керек экен. Эгер заңдабасак, ичек карындын ичинде 38-37 градус температурада ал калып калат экен да, заң катып баштайт экен дагы, кайрадан эле ошол детокска барышыбыз керек экен. Заң 1 мүнөттөн 3 мүнөткө чейин чыгып кетиш керек экен. 1 мүнөттөн 3 мүнөткө чейин эле. Биз туалетке барганда 1 мүнөттөн 3 мүнөткө чейин отурушубуз керек экен. Если көпкө отурсак, значит, прямой кишкага аябай кан токтоп, застой болот экен дагы, геморройдун алып келишине дуушар болот экенбиз да. Анан заңдын өңү кандай болуш керек экен? Заңдын өңү бежевый цветте болуш керек экен, светло-бежевый цветте болуш керек экен да. Андай болбосо, значит, ал жерде что-то не в порядок да, дисбактериоз жүрүп баштайт экен да. Заңдын жыты да болбош керек экен. Заңдын жыты болбош керек экен. Элестетсеңер, если биз бир күндө 3 жолу заңдасак, конечно, жыты болбойт да, убагында чыгып атса баары. Анан 1 күн барбасак, 2 күн барбасак, 3 күн барбасак, конечно, алар деген ошондой процесске учурайт экен дагы, брожение болот экен да, ошол заңдын жыты аябай неприятный болуп баштайт экен да. Анан ичек карындын туура эмес иштешине алып келет экен. Анда дагы эмне кылышыбыз керек экен? Ошол эле детокска барып тазаланып турушубуз керек экен. Ошон үчүн ичек карындын 4 функциясы бар. Бул өзүңөр билгендей, мына мисалы, биз тамак ашты ичек карын менен алабыз да, туурабы? Ошон үчүн чоң заправочный станция экен. Бул деген чоң заправочный. 90% биз ичкен тамак аштын витаминдер, микро-макроэлементтер, аминокислоталар, бизге керектүү заттардын баары именно ушул тонкий кишечникте всасываться этип баштайт экен да. 70% иммунный клеткалар биздин ушу ичек карында жайгашат экен. Ошон үчүн периодически ичек карынды тазалап турсак, биз ошол иммунный клеткаларыбыз аябай жакшы иштейт экен да, биздин иммунитетибиз күчтүү болот экен. Биз просто ооруга чалдыкпайт экенбиз да. Ошон үчүн биз эмне менен заниматься этишибиз керек экен? Биз профилактика менен заниматься этебиз да. Профилактика. Ошол ооруну оорубайын деп детокс кылып турушубуз керек экен да. Ичек карынды тазалап турушубуз керек экен. Андан кийин эң чоң тазалоочу орган, ичек карын эң чоң тазалоочу орган. 90% шлактар ичек карын аркылуу сыртка чыгат экен да. Ошон үчүн 90% биздин шлактар ичек карын аркылуу чыгып кетет. Биз адам баласы вообще өзүнүн өмүрүндө аябай көп тамак жейткенбиз да. 20 тоннадай тамак жейткенбиз өзүбүздүн өмүрүбүздө. 300.000 тонна суу ичеткенбиз. Ошон үчүн биздин ичек карыныбыз аябай чоң заправочный станция деген туп-туура эле деп ойлойм да. Ушул детокс программасы кандай бул программа? Бул программа аябай уникалдуу кылып чыгарылган программа да, аябай биздин организмге керектүү заттарды калтырып, кереги жок заттарды алып таштайт турган программа да. 90% биздин оорубуз, хронический оорубуз ушул биздин ичек карындан көз каранды экен да. Биз ичек карын аркылуу 6 тур ууну организмден чыгарат экенбиз. Ал кайсы уулар? Мисалы,
бизде отектор болот да, шишиктер болуп калат, көзүбүздүн алдында, бутубузда, колубузда, баардык жерде, где воспаление болгон жерлердин баарында отектор болот да, ал это уже внутренний органдарда да. Ошол туруп калган нерсенин баары акырын организмде көпкө туруп калса эскирип баштайт да. Эскирген нерседен эмне чыгат? У чыгат, жыт чыгат, туурабы? Э, Ошол у бизди кайра өзүбүздүн организмди отравление кылып баштайт экен. Отравление. Значит, биринчи у бул суунун уусу экен. Ошону чыгарабыз детокс программасы мененчи. Газдар болот да, ар бир адамдарда көп болот го, кээ бирде ичек карыбызда газдар туруп калгандай чувство болот, же ылдый кетпейт, же өйдө кетпеген ушундай газдар туруп калат го. Если ичке ичегиде ушундай газдар болуп калса, анын чыгышы аябай кыйын экен да. Ошон үчүн ошондой адам баласына ошондой дискомфортту берип турат экен да, дискомфортный состояние болот экен да адамдачы. Если толстый кишечникте, жоон ичегиде газдар болсо, алардын чыгышы биртке тезирээк болот экен дагы газдарды. Биз нормада бир күндө 14-15 жолу газ чыгарышыбыз керек экен. Андай, к сожалению, кээ бирде андай болбой да калат да адамдардачы. Ошон үчүн бизге ичек карындан көп нерсе зависит этет экен. Ошон үчүн газдарды чыгарышыбыз керек экен. Детокс программасы менен ошол газдар чыгып баштайт. Газдар чыгып баштайт. Если газдар чыгып атканда аябай жыты сасык болсо, значит бул уже ууга айланып калган газдар чыгып баштайт экен да. Холестерин, бул май. Холестерин деген бул яды жиров, жырлардын уусу. Холестеринде бул сосуданын ичинде холестериновый бляшкалар болот, билесиз, ошон үчүн сосудаларыбызда аябай сужуу этип, ошондон ар кандай симптомдор, тамак аш жакшы барбайт, витаминдер, микро макроэлементтер органдарыбызга, клеткаларыбызга жакшы барбайган ошол холестериновый бляшкалардын кесепетинен болот экен да. Аны дагы снова кайра эле биз детокс программасына кайрылышыбыз керек экен, ошол холестериндерди чыгарыш үчүн да. Мисалы, ичек карындын жанагы ар бир 3 сантиметр сайын мындай изгиптер болот да, ар бир 3 сантиметр сайын гармошкадай болуп жатып атпайбы ичек карын. Ошонун ичинде тамак аш барат экен да, тыгылып калып калат экен дагы. Ал эмне болот? Ал чыкпай тура берсе, ууга айланып баштайт, туурабы? Кычып эметип баштайт да, уу чыгарып баштайт экен. Ал токсиндер каяка барат? Уулар, токсиндер, шлактар канга өтөт экен. Кан аркылуу каяка барат? Кан аркылуу түн ичинде. Ошон үчүн биз айтабыз го, организм эс алыш үчүн биздин боорубуз жакшы иштеш үчүн саат кечки 11-ден баштап биз укташыбыз керек экен. 10-11лерде биз уже жатып постелде болуп калышыбыз керек экен да. Ошол маалда биздин печень анан желчный пузырь жакшы иштеп баштайт экен да. Так, печеньде эмне үчүн баарыбызда азыр көп эле адамдар УЗИге түшүшөт, обследоваться этип атышпайбы? Ошондо баарыбызда мурун деген мен билгенден биздин жаш кезегибизде мындай семиз адамдар деле ушул боору туура эмес иштейт деп ойлочумун да, мындай жировой гепатоз болот го деп ойлочумун да. Бирок азыр, к сожалению, андай болбой атат да. Арыктарда деле, семиздерде деле, орточо адамдарда деле УЗИлерин карасак, жировой гепатоз деген диагноздор менен келип атышат. Жировой гепатоз, пиелонефрит, панкреатит деген диагноздор бул мындайча айтканда азыр мындай ходовой болуп калды да, почти что баардык кишилерде болуп калды, потому что ал деген көп нерседен зависит этет. Биздин тамак ашыбыздан, биздин суубуздун состояниясынан, ичкен суубуздун, биздин абабыздан, кандай аба менен дем алып атабыз. Бир аба менен дем алсак дагы ошондой состоянияга алып келет экен да биздин печеньде. Ошентип анан печень аракет кылат экен ошол канды тазалагандан, ошол холестериновый бляшкалардан. Печеньге аябай холестериновый бляшкалар аябай толот экен. Ошентип печеньдин функциялары нарушаться этип баштайт экен да. Печеньдин функциялары нарушаться этип баштайт. А печень дагы бир жакшы функциясы бар экен. Могу суставтарыбызга синовиальный жидкость деп коет. Мындай былжырак суюктукту бөлүп чыгарат экен да. Ошол суюктукту жакшы бөлүп чыгара албай печень нагрузка менен иштеп баштайт экен да. Биздин суставтарыбызга ошол суюктук барбай, суставтарыбыз ооруп баштайт экен.
көрбөйсүзбү кандай связь да. Биз каяка барабыз ошол суставдарыбыз ооруп баштаганда? Естественно, врачка барабыз, туурабы? Врачтар айтпайт да сизди барып детокс өтүп келгиле. Сиздин причинаңыз ушул ичек карындын кирдегенинен деп айтпайт да. Бир да врач антип айтпайт. Ошон үчүн печениңиз жакшы иштебей атат деп. Связьты жакшы билбейбиз да. Ошон үчүн биз детокс өтсөк, ушул канды тазалайт экенбиз да, холестерин азаят экен, печень нагрузка менен иштебей баштайт экен, синовиальный жидкость жакшы вырабатываться этип баштайт экен дагы, суставдарыбызга естественный смазка барат экен дагы, биздин суставдарыбыз оорубай калат экен. Ошон үчүн эми снова детокс өтүп турушубуз керек экен. Так, андан кийин мына холестеринди айттык, анан яды застой деп коет. Кан коюу болуп баштайт го, гемоглобин кээ бирөө сүйүнөт 140, 150 гемоглобиним аябай, менин гемоглобиним сонун, анан мен жок деп ойлошот. Жок, бул туура эмес, заблуждение болуп атышат да адамдарчы. Бул 140, 150 деген гемоглобин чоң кишилерде, это мындайча айтканда кан коюу болуп кеткен да. Кан коюу болуп кеткен үчүн ушундай болуп баштайт да, коюуланып баштаганда. Ал коюу кан эми кандай кылат? Элестетсеңер, арыкта суу жай агып атса, естественно, баягы тамак аш жетпейт да. Орган клеткаларыбызга, биздин органдарыбызгачы транспорт жок да, мындайча айткандачы. Ошон үчүн канды дагы суютуш үчүн, ошол канды суютуш үчүн биз снова детокска барып, ушул токсин ууларды алып таштасак, каныбыз суюк болуп, жидкость аябай көп ичебиз да детокстачы. Ошондо барып каныбыз нормализоваться этип баштайт экен. Анан яды сырости дейт. Бешинчи бул уу, который детокс программасы менен биз организмден алып таштай турган. Бул сырость пайда болуп баштайт экен организмдечи. Ички органдарыбызда воспалительный процесстер болуп баштаганда, ошондо бизде сырость болгон үчүн воспаление болуп баштайт экен. Мындайча айтканда, если стенадан ным тартып калса эмне болуп атат? Даже штукатуркага дагы түшүп калып атпайбы? Ошол сыяктуу элестеткиле, биздин организм кандай нежный организм. Ошондо сырость пайда болуп баштаганда бизде ошондой воспалительный процесс, ар бир жерибизде воспаление болуп баштайт экен. Ошол воспалениени снимать этебиз биз детокс программасы мененчи. Андан кийинки уу, 6-уу. Мен айтпадым башында, 6 ууну детокс программасы менен алып таштайбыз организмдендечи. 2 күндө алып таштайбыз да. Яды мокроты, какырыкты биз бир күндө 1 литр, 1,5 литр, 2 литрге чейин чыгарышыбыз керек экен. Значит, организм ушундай уникальный механизм да, булчу организм чыгарып аткандан кийин, значит, чыгарыш керек да, чыгарыш керек. Даже мен айтат элем, ушул скорый помощь келгенге чейин эле биздин организм өзүнө биринчи помощьту өзү эле оказывать этип баштайт. Мисалы, жөтөлүп баштасак, какырык болгондо жөтөл пайда болуп баштайт да. Көп адамдар жанагы жөтөлдөн коркушат да, эмне мынча көп жөтөлүп атам депчи. Биз жөтөлбөсөк биз өлүп калабыз, потому что какырык бронхторго аябай толуп калат дагы, жөтөл пайда болуп баштайт. Жөтөлгөндө ошол какырыкты чыгарыш үчүн жөтөлөбүз да бизчи. Ошон үчүн биз какырыкты дагы чыгарып турушубуз керек экен. Организм чыгарып атабыз, значит, чыгыш керек экен. Так, андан детокс программасы менен, детокс программасы вообще бир күндүк детокс жасаса болот да, 3 прием фруктозан менен. 2,5 күндүк детокс жасаса болот, 5 прием фруктозан менен. 3 күндүк жасасак болот экен, 7 прием фруктозан менен. 9 прием менен жасап атабыз. Ошентип фруктозандын саны 21ге чейин чыгарсак болот экен. Ошондо күнүгө 3 прием фруктозан кылсак, 21 болгондо 7 күн детокс жасасак болот экен. Элестеткиле, 7 күн детокс жасасак, кандай состоянияда болот биздин организм. Детокс программасын ушундай кылып организовать этишкен да, биздин компания детокс ичек карынды тазаладыкпы, туалет менен дружба этебиз да, туалетке барат дагы, организм шлактардын баарын чыгарат дагы, еще өзүбүздүн гимнастикабыз болот. Атайы ар бир органдын өзүнүн энергиясы болот экен. Ар бир органдын өзүнүн меридиандары болот экен да. Ошолорду активно иштете турган биздин гимнастикабыз бар. Ошолорду жасап баштайбыз да. Андан кийин
ровно 1 саат өткөндөн кийин, фруктозаны ичкенден кийин 1 саат өткөндөн кийин биз коктейль ичебиз. Коктейлдин составы эмне? Мында кальций, общий кальций, детский кальций, эндокринный кальций. Кайсы кальцийди кааласаңыздар ошону алсаңар да болот да. Андан кийин кардицепс. Бул деген натуральный антибиотик деп эсептейбиз да. Бүт ошол воспалительный процесстердин баардыгына действие эткен натуральный антибиотик. Ошону 10 штук кошобуз. Обычный кружканы алып туруп, ошого 2 пакет кальций салабыз, 10 штук кардицепс капсуласынан чыгарып салабыз, 10 штук спирулина. Спирулина бул микроводоросльден жасалган балыр, кичинекей, аябай микроводоросльден жасалган балыр. Ал балырда бүт микро макроэлементтердин баары бар экен да. Спирулина бул таблица Менделеевдин почти что все микро макроэлементтерди ошол спирулинада камтылган экен да. Ошондон 10 штук салабыз. И 10 штук цинк салабыз. Цинк эмне кылат биздин организмде? Цинк 200 ферментти активно иштетип баштайт. Фермент деген эмне? Фермент деген бул катализаторлор. Катализаторлор деген мындай усиливать эте турган реакцияларды да, организмде болуп аткан миллиондогон химический реакцияларды усилить эте турган ошол ферменттер. Ошондон 200 активно иштетип баштайт экен. 200 фермент активно иштетип баштайт экен. Ушуну коктейль кылып туруп 200 мл сууга, ыкчамыраак сууга, бир 50-60 градус сууга, оолубуз күйбөгөндөй сууга салып туруп, чылап туруп бул ичебиз да. Значит, бул деген эмне? Организм, кишечникти тазаладык, еще коктейлди ичкенде, бул коктейль деген сразу барат да клеткаларыбызда тамак болуп келет. Ошон үчүн ким канча күндүк детокс өткөрүп атса, ошончо күнгө чейин курсагыбыз ачпайт экен. Биздин уже готовый тамак кирет. Биз жанагы магазинден алып аткан тамактарда аябай, мындайча айтканда, ичинде химический эмелер, элементтер аябай көп болуп атпайбы? Ароматизаторлор, красительдер, ар кандай усилитель вкустарда постоянно жеп туруш үчүн ошондой усиливать эте турган ошондой химический препараттардын баары кошуп атышат. Ошон үчүн биз тезирээк шлаковаться этип атабыз да организмденчи. А бул жерде болсо ошол клеткаларыбыздан бери тазалап баштайт экен дагы. Ошол жылдап жаткан токсиндерди, ууларды, шлактарды биз чыгарып атабыз да. Ошентип коктейль ичкенде биздин курсагыбыз ачпайт. 2 күн, 2,5 күнгө чейин биз коктейль ичебиз. Канча жолу фруктозаны ичсек, ошончо жолу биз коктейль ичип, организмди микро макроэлементтер менен обогащать этет экенбиз. Так, ошон үчүн мына азыр детокс өтүлүп атат. Бир айда бир жолу. Азыр бул летний сезонго карата адамдар аз болуп, эс алуулар көп болуп атат окшойт. Детокска бир айда бир жолу өтүп атабыз. Детокс программасы бул уникальный программа. Детокска периодически барып турушубуз керек экен. Если биздин гендерде заложено, оказывается, биз көп жыл жашашыбыз керек экен. 50, 60, 70 жыл эмес, биз 100 жыл, 120 жыл, 140 жылга чейин жашашка мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Если биз периодически ушул детокс программасынан өтүп турсак, биздин организмибиз чың болот экен да, биз любой ооруга профилактика кылат экенбиз дагы. Ошон үчүн бизге ошондой возможность бар экен. Кудайым бериптир ошондой возможностьти. Просто периодически тазаланып турушубуз керек экен. Детокс программасынан результаттар аябай көп. Мисалы, буттары ооруп, суставтары ооруп барган кишилер, балдак менен басып барган кишилер 2,5 күндөн кийин кадимкидей буттары оорубай, оңой басып калат да. Даже таякчасын таштап коюп баскандар дагы көп да. Андай результаттар аябай көп. Сахарный диабеттен результат бар. Баатыр деген жигит келди эле мага сахарный диабетке. Экинчи эле күнү, биринчи детоксу экинчи күнү, экинчи суткада фруктозаны ичип уже тазаланып баштагандан кийин эле мага экинчи эле күнү айтты: Лейла эже, мен уже суу ичким келбей калды, деди. Магачы сахарный диабетиктерди билесиңер, постоянно суу ичет го, алар постоянно суу ичет, суу требует этип турат да. А бул жерден болсо Баатыр мага экинчи күнү баягыдай мурункудай суу ичпей калдым эже деп аябай сүйүндү да. Жакында деле уктум Баатыр жөнүндө, ушул состояниясы аябай жакшы экен. Дагы детокска барып турат, периодически келип турат. Значит, ден соолук акырын-акырындап калыбына келип баштайт да. Мындайча айтканда, бул продукциялардын баардыгы, ушул детокс программасы,
акырын акырын ошол ар бир органыбыз өзүнүн функциясын тратить этет да, ооруп атсачы ошону кайра клеточный уровне восстанавливать этип баштайт дагы, ошол орган калыбына келет дагы, оорудан биз айыксак болот экен. Ошон үчүн мен ушул компанияда иштеп жүрүп мен уже көп нерселерди билип калдым да. Мисалы аллергический реакция, аллергия деп. Когда-то мен мединститутта окуп жүргөндө аллергический реакциялар 16 местода болчу да, орунда болчу да. Баягы местолорго коебуз го оорулар. Биринчи сердечно-сосудистые заболевания, андан кийин онкологические заболевания, сахарный диабет деп ошондо 16 местода турчу да. Азыр уже 3-4 место болуп калды уже аллергический реакциядачы. Аллергический реакция эмнеден болот экен? Мен азыр категорически против того, что аллергия деген негизи жок. Аллергия эмнеден пайда болот экен? Аллергия ушу ичек карныбыз ушунча кирдейт экен, уже токсиндер каяка чыгаарын билбей, уже в виде аллергический реакция болуп бизге аллергия берет экен. Реакцияны берет экен да. Кээ бирөөсүнүн ар кандай проявление болот да, ар бир организмде по-своему проявляться этет экен да. Кээ бирөөнүн көзүнөн жаш агып туруп алат, кээ бирөөнүкү насморк болот, мурдунан постоянно агып эле дискомфортный состояние болуп турат. Кээ бирөөнүкүндө кожный проявлениялар болуп баштайт, кычышып, баштары кычышып, колдору кытышып, кожа да чыгып баштайт экен. Анан кийин могу моюндарыбызда, колтуктарыбызда, складкаларда мындай полиптер пайда болуп атпайбы? Булар дагы жөндөн жөн пайда болгон эмес. Бул организмдин аябай кирдегенинен ошондой полиптер пайда болуп баштайт экен. Алар деле биздин организм менен тыгыз связь болгон үчүн аларга да тамак аш беришибиз керек болот экен да, ошол полиптерге дагы. Анан детокс жасап баштаганда көп полиптер өзү эле түшүп калат. Даже мен көргөм гемангиома жанагы сосудистый изменения бар го, доброкачественный опухоль деп коет, гемангиома мындай анар деп коет го кыргызчачы. Ошол үбөлөнүп түшүп калганын көргөм да менчи. Кадимкидей кумдай болуп эле үбөлөнүп түшүп калат экен гемангиома. Биз периодически тазаланып, анан ушул продукцияларды иче берсек, продукцияларды калыбына келтире берсек, ар бир органды клеткаларын толуктап, калыбына келтирип тазалап тура берсек, ошол гемангиомалар түшүп калат экен. Полиптер жок болуп баштайт да. Ошон үчүн бул мен азыр ойлойм, любой хронический оорудан айыксак болот. Мисалы западный медицина азыр бессильно подаграны лечение кыла албай атабыз, сахарный диабетти жакшы лечение кыла албай атабыз. Онкологиядан аябай плачевный состояние бизде Кыргызстанда делечи жаш балдар каза болуп атат онкологияданчы. Дагы псориаз аябай распространяться этип атат. Подагра айттым, подаградан красный волчанка, системный заболевание деп коебуз. Красный волчанка аябай тяжелый заболевание. Гормондор менен отурат. И канча өмүрүң калса, ошончо жашайсың деп коет врачтарчы. Канча өмүр берсе, Кудайым ошончо неметесиң. Бирок бизде аябай көп результаттар красный волчанкадан жакшы болгондор бар, подаградан жакшы болгондор бар, жүрөк ооруларынан жакшы болгондор бар. Иши кылып, любой хронический ооруну айыктырса болот экен. Бул ушул продукцияларды ичип, анан детоксту периодически жасап. Если Эже, если бизге периодически детокс кылып турсак, биз ошол оорулардан бүт баарынан айыксак болот экен да. Баардык оорулардан айыксак болот экен. Детокс программасын мен энтип ойлойм, обычно противопоказаниясы бар дейт. Ну, операциядан кийин 6 айга чейин болбойт, потому что шов, внутренний шовдор болот, наружный шовдор болот, ошол после операции. Жана стенд койгондон кийин бир определенный убакыттан кийин жасаса болот. Анан возрасттагы абышкалар, кемпирлер, ошолор дагы. Бирок мен
индивидуально карайм да. Мисалы менин апам 86 жашта, мен до сих пор ага детокс жасайм да. Детокс жасайм. 2 күндүк детокс жасайм, 5 прием фруктозан мененчи. Ошон үчүн ар бир адамга индивидуальный подход керек деп ойлойм да. Если адам согласен ошол эмегечи детокс программасын өткөнгө, значит жасасак болот. Под контролем жасайбыз да. Кичинекей балдар, менде көп өтүштү, аябай кичинекей балдар дагы келип детокс программасын өтүп атышты да. 5 жаштагы балдар өттү, 8 жаштагы балдар өттү, 10 жаштагы балдар өтүштү. Бардык ошол балдар, кичинекей балдарда дагы ушундай проблемалар көп болуп атат да. Проблемалар көп болуп атат. Ошон үчүн детокс программасы бул деген аябай сонун программа да. Ар бир адам өзүнүн жашоосунда ушу детокс программасын өтүп туруш керек. Менин апамдын результатын айтсам, ушул 3 жыл мурун инсульт болду, супарахноидальный кровоизлияние деп коет. Давлениясы көтөрүлүп, жана желудочка, мозгдун мээнин желудочктары болот го, где спинномозговая жидкость вырабатывается деп коет. Ошол жерине кровоизлияние болду да. 10 эле күн больницада жаттык, 10 күн капельница алдык. Мен үйгө алып келип туруп, келип алып эле только мен бир да капельница жасаган жокмун, хотя мен өзүм врач болсом дагычы. Только ушул продукцияларды берип аттым. 6 ай дегенде бутунан тургуздум. Бир ай өткөндө, ушул инсульт болгондон кийин 1 ай өткөндөн кийин состояниясы мындай какой-то бир плачевный состояние болуп атты да, периодически ичек карнында какие-то проблемалар болуп атты да. Анан 1 ай после инсульттан 1 ай өткөндөн кийин биртке өзү басып калганда мен ошо фруктозан берип көрөйүнчү дедим да, потому что аябай ушундай катуу ичи ооруп атты. Мени мен уже болбой калдым деп ушундай состояние болду да. Мен ойлонуп аттым, эмне болуп атат болду экен депчи. Анан 1 ай өткөндөн кийин мен ойлодум, фруктозан берип көрөйүнчү деп. Правда, 7 штукту берген жокмун, 3 штукту 300 мл сууга растворять этип берсем, ошондо моомдо катып калган каловый пробкалар чыкпадыбы. Ошол каловый пробка чыккандан кийин эле эч кандай эч жери оорубай калды. 6 айдын ичинде бутуна тургуздум. 6 айдын ичинде бутуна тургузуп койдум да. Андай результаттар менде көп. Жакында эле дагы в домашних условиях жасадым. Менин одноклассницам 12 жылдан бери бронхиальный астма экен. Түн ичинде уктабайт экен, отуруп чыгат экен. Жакында эле өттүм, детоксту үйдөн өтүп бердим. 7 прием детокс жасадык. Андан кийин азыр продолжать этип атат продукцияны. Кардиоцепс, хитозан, антилипидный чайын ичип атат. Азыр түн ичинде уктап калдым деп сүйүнүп атат. Элестеткиле, кандай уктабаган, суткалап уктабаган, кандай бул состояние. Это, конечно, очень плачевный состояние да. Туурабы? Азыр мына уктап калдым деп атат, жакшы болуп баратам. Уже какырыктар аябай чыкты, потому что бронхтун баары толуп калат да. Бронхиальный астма деген это постоянно өпкөдө воспалительный процесстер, жидкий часть кровь чыгып баштайт эмегечи, бронхтун ичинечи мокроталар аябай көп накапливается. Ошон үчүн айла жоктон түн ичинде ойгонушат, уктап аткан жеринен ойгонушат булар, потому что какырыкты чыгарыш керек да, жөтөлдү чыгарат. Ушундай состояниядан чыкты. Жакында эле бир бала жасады, 14 жашар бала. Аллергия. Кандай деп ойлойсуңар? 14 жашар балада каяктагы аллергия болот? По идее, мындай ойлосок ушундай болуш керек. Организм таза эле болуш керек эле да. Но нет, к сожалению. 14 жашар балага, Кутбек деген балага кошунама жасадым. Аллергический реакциясы бар экен. Азыр күнүгө жолугабыз, состояниясы сонун после. Ага 5 прием жасадык да үйдөнчү. Кичирээк болгон үчүн. Ошон үчүн бул детокс программасын периодически баардык адамдар өтүп турушу керек. Ар бир адам өтүп турушу керек. Если биз хронический ооруга чалдыкпайлы десек, өтүп турушубуз керек. Онкологияга детокс программасы бул 1000ден 1 да, мындайча айтканда. Любой ооруга ушундай экен да. Особенно онкологический больнойлор булар психологически да аябай мындай чөгүп кетишет да. Врачтар только химия менен дарылайбыз дейт. А химиянын побочный действиясы эмне болот? Химиянын побочный действиясы бүт органдарды талкалайт. Менде 1,5 жыл болду. Менин эме постоянный эмем бар, дистрибьюторум бар. 1,5 жылдан бери ушул периодический детокс өтүп атат. Рак
матки болчу да. Ошондон уже азыр состояниясы жакшы. Ошол луч менен берип матканын ичине луч берет экен дагы, химия лучевой терапиясындачы. Ошондо менин клиентимдин эмесин мочевой пузырин да күйгүзүп ташташкан экен да, күйүп калат экен, потому что целенаправленно баягы бир точкага эле бергенге аракет кылышат да, бирок вокруг бүт баарын өлтүрүп таштайт да химиотерапиячы. Ошон үчүн мочевой пузыры постоянно кан агып турчу, сийгенде кан менен сийчү. Азыр андай жок, состояниясы жакшы болуп калды. Ошон үчүн при баардык эле оору аябай катуу жаман да, мындайча айтканда любой оору жаман. Ошон үчүн биз параллельно биологиялык активдүү добавкаларды ичип турушубуз керек. Параллельно детокс жасап турсак, биздин ден соолугубуз чың болот дагы, оорубайт экенбиз. Онкологияны жеңсек болот экен. Онкологияны жеңсек болот экен. Эми кантип жеңет экенбиз онкологияны? Ошол жанагы pH среданы оңдолуп баштайт экен да. pH среда деген нормада слабая щелочная среда болуш керек экен. Ошол биз ичек карынды детокс программасын жасаганда, ичек карынды тазалаганда, ошол биз организмдеги ошол среданы оңдойт экенбиз. А pH среда норма болсо, биздин обменный процесстердин баары, баардык нерселердин баары нормада жүрүп баштайт да. Ошон үчүн биз акырындап айыгат экенбиз да. Ошол эле раковый клеткаларга условия болбой калат экен жашашына. pH среданы нормализовать этип баштаса. Ошон үчүн биз ракты жеңсек болот экен деп уверенно айтып атабыз да, ушул продукциялар менен. Эми результаттар аябай көп результаттар. Псориаз менен барышты, детокска псориаз менен. Псориаз тоже аябай тяжелый заболевание. 17 жашар бала барды псориатический бляшкалар менен. Конечно, бир детокстан жок болуп кетпейт псориатический бляшкаларчы, бирок кычышкан азайып, дискомфортный состояние азайып, кадимкидей легче болуп баштайт да. Бирок периодически алар барып туруш керек. Даже возможность болсо, ай сайын детокс жасаса, бир жыл бою детокс жасасак, биздин организмде 15-20 жылга амал ажыгып кетет экенбиз. Если максат коюп астыбызга, ай сайын мен 2 күндүк же 3 күндүк детокс өтөм деп максат коюп, бир жыл бою жасасак, биздин организм ошондой амал ажыгып сетип баштайт экен. Билесизби, 15-20 жылга жашап баштайт экенбиз да. Ошон үчүн негизи биологиялык активдүү добавкаларды ичип жүргөн адамдардын мындай карасаңар, кадимкидей уже башкача болуп турат да. Көздөрү жылтылдап, кожалары жылтылдап, чачтары дагы блестеть этип, ушундай состояниеда болот да. Бул деген просто биологиялык активдүү добавкалар, детокс программасы. Бул деген 21-жылында просто биздин көп жашагыбыз келсе, просто бул необходимость, обязательно керектүү нерсе бул. Так, да, кандай примерлерди келтирсем, бир биздин продукциялардын результаттарынан менин кошунамдын баласы 3 жашынан баштап невропатолог назначить эткен препараттарды алып жүрдү да, укол алып жүрдү да, мага келипчи. Ал балага эмне деген диагноз коюлган? Задержка психомоторного развития. Бала сүйлөбөйт. Анан апасына айтып жүрдүм мен, ай ушул лекарствоны, уколду албай эле ушул детский кальций, мозговой кальций, цинк, ушуларды эле берчи, 3-4 эле препаратты берсең ушу балаң соң болуп кетет десем, мени укпай жүрдү да. Арада 4 жыл өтүп кетти. Былтыр жолугуп калдык, август айында болчу, уже баласы 7ге чыгып калыптыр. Анан кандай балаң состояниясы кандай десем, ой, Лейла эже, билбейм, мен эмне кыларымды билбей калдым. Уже баардык методду применять эттим, сүйлөбөй атат. А биз быйыл мектепке барышыбыз керек деди. Анан мен айттым, ай, эмне эле мынча сопротивляться этип атасың? Ай, берчи эми детский кальций, мозговой менен цинк, ушуларды эле берчи. Тем более акция бар го бизде. 2 детский кальций, 2 цинк алсаң, спирулина подарок деген. Ошонсоң уже менин выходым калбай калды, алып келип бериңизчи деп, анан алып келип берип, баласы ичип баштаганда эле бир көп өтпөй эле убакыттар, даже бир жума өтпөй эле баласы сүйлөп баштабады. Ата энеси шок. Эмне үчүн биз сизди 4 жыл укпай коюп турубуз депчи. Азыр бала
7 жашта сүйлөп жүрөт, мектепке барып атат. Азыр биз наоборот, сүйлөбөчү деп токтото албайбыз балабызды, деп атпайбы? Периодически ичип турушат. Башында аябай катуу ичишти, бир 3-4 ай жакшы аябай ичишти. Детский кальций болгону 4 эле продукцияны ичти. 4 эле продукцияны ичти. Детский кальций, цинк, спирулина и мозговой кальций. Баласы сонун сүйлөп, азыр состояниясы сонун. И физический развитиясы да сонун. Иммунитети да көтөрүлүп, балам мурункудай оорубай калды дейт. Анан кийин бир күнү өзүнө жолугуп айтымай бир детокс жасап койсоң болот, аябай чарчадың, балаңды лечение кылып стресс көрсө, алар ай сайын ошо баласынын лечениясында сүйлөтөбүз деп 30 000, 40 000, 50 000 чейин тратить кылып аткан. Бул жерде бир 6,5 мың сом менен эле лечение кылып баштадык да. Ай сайын 6,5 мың сом. Элестеткиле, кандай, во-первых, финансовый эме да, кандай болду. Жакында өзү детокс өттү. Могу желкемде мондай горб бар болчу дейт да. Могу жерде болот го горбтор, мондай дөмпөйүп турганчы. Анан ошол жер спазм, ошол мышцалардын спазмы ошол жерде жымайт этет да, бизде постоянно головные боли. Анан элдер каяка барат? Массажга барат булар, ошол горбту кетирем деп. Хоть 100 жолу массажга баргыла, ал барып эчтеке болбойт. Эч нерсе кыла албайбыз да анын жөнүнчү. Ага да рекомендация бердим эле, детокс өттү үйүнөн. 5 прием эле детокс өткөндө кызы желкесин көрүп алып таң калды дейт. Апа, сиздин баягы горбуңуз жок депчи. Элестеткиле, 5 прием фруктозандан уже горб жок. Ошол жерде дүңкүлгөн мындай мышца болуп давить этип турат, ал нервный окончаниялар давить этет, оттуда головные боли, бессонница, может быть, ар кандай симптомдор болушу мүмкүн да. Ар бир организм по-своему реагирует этет да, болгочу. Ошонусу жок болуп калды. Ошон үчүн бул детокс программасын өткөндө, мындайча айтканда, тезирээк результатка келебиз да, тез результат алабыз. 1 ай, 2 ай, 3 ай ичпей, бирде болсо 2 күн, 3 күндүн ичинде күчтүү результат алабыз да, адамдын баласында аябай катуу ишеним пайда болот дагы. Ошон үчүн детоксту уважать этип башташат да. Периодически кой детокска келип туруш керек экен депчи. Андан кийин, конечно, детокс өтүп аткандан кийин биз рекомендация беребиз. Детокс бүткөндөн кийин сразу эле барып эле мындай жирный тамакты жебегиле, острый тамакты жебегиле, мындай легкий салаттардан көбүрөөк жегиле, легкий пища, суптардан көбүрөөк ичкиле деп рекомендация беребиз да адамдаргачы. Баары детокс өтүп бүткөн адам все равно өзү деле антип аябай ичкиси келбейт тамактычы. Өзүн аяп, ден соолугун аяп, ичек карынды жаңы эле тазаланып бүткөн ичек карынды аябай аяп, ушундай состоянияда болушат да адам баласычы. Ошон үчүн мен силерге, баарыңыздарга, ким мени бүгүн көрүп атса, баарыңарды айтат элем, детокс өтүп тургула. Бул биздин жашообуз, бул биздин келечегибиз, биздин бул ден соолугубуз. Мисалы, биз ден соолукта болсок, ар бир үй бүлөдө, ар бир адам ден соолукта болсо, ошол үй бүлөнүн тынччылыгы бул. Мисалы, мен деле ден соолугум начар болуп турса, менин балдарым деле иштеп аткан жеринде кыжалат болуп иштейт да, значит, проблема создавать этем да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн ден соолугун караш керек. Өзүнүн ден соолугу ар бир адамдын өзүбүздүн колубузда, биздин ден соолугубуз. Кандай метод менен дарыланабыз, ал биздин ар бирибиздин өзүбүздүн колубузда. Но биз муну айтып берип аткан эмебиз именно сиздер үчүн болуп атат да. Ошо сиздер туура выбор кылгыла депчи. Пока бутубуз басып жүргөн кезекте биз профилактика менен заниматься этишибиз керек экен. Леченияга успеть этебиз любое время, операцияга любое время успеть этет экенбиз. Ошол органды сактап калганга аракет кылыш керек экен. Врачтарга барса, хирургдар сразу эле желчный пузырьды алып таштап атпайбы? А желчный пузырь кандай деген ролду аткарат? Аябай, бул деген печень тазаланат. Диафрагма өйдө ылдый болуп аткан кезекте печень тазаланат экен дагы, ошол печень уулары сыртка чыгарып коет экенбиз биздин организм. Ошол өттө таш болду дегенче эле биздин хирургдар барып алып таштап атпайбы? Элдер, адамдар ойлоп атат, бүттү, менин өтүмдө ташым жок, значит, проблемам жок депчи. Жок, ал аябай глубоко ошибаться этип атасыздар да андай. Потому что
болбой эле биз башка тамак жеген жокпуз да, өттү алдырып таштагандан кийин ошол эле тамак жеп атабыз, ошол эле сууну ичип атабыз, ошол эле аба менен дем алып атабыз да, ошол эле супермаркеттерден ошол эле красителдер, ароматизаторлор кошулган тамакты жеп атпайбызбы, туурабы? А таш кайра эле пайда болуп баштайт. Каякта пайда болуп баштайт? Уже өтүңүз жок да, печеньдин ичинде пайда болуп баштайт. Снова приступ берет да, снова хирургдарга попадать этет. Ошон үчүн органды сохранить эткенге аракет кылабыз баардыгыбыз. Желчный пузырьды сохранять эткенге аракет кылалы. Миндальдарды, бул деген миндаль деген бул иммунный орган. Ар жака инфекцияны ар көздөй кетирбейт. Ошон үчүн бул жерде воспалительный процесс могу жерде эле калып калып атат да, ар көздөй кетпейт. А миндальды алып таштаганда эмне болот? Ход ачык, любой микроорганизм вредный эмелердин баары ар көздөй кетет да, воспалительный процесстер да ар көздө, ар жагыбызда болуп баштайт. Ошон үчүн любой орган, Кудайым берген органды сохранять эткенге аракет кылыш керек. Ошон үчүн продукция, компания тинчинин продукциялары ошол органдарды сохранять эткенге, детокс программасы ошол органдарды жакшы иштешине, кан тамырлардын тазалышына алып келет экен дагы. Биз ошон үчүн 100 жыл, 120 жыл, 140 жылга чейин жашоого аракет кылышыбыз керек экен. Мен лекциям ушу менен мен ойлойм аяктады. Баарыңыздарга, көңүл бурганыңыздарга аябай чоң рахмат. Ушул менин информацияман кийин баарыңар башкача ойлонуп калат деген мен ойдомун. Баарыңарды детокс программасына чакырам. Рахмат.